КУЗ кабинети боюнча айтып өтө турган болсок, КУЗ кабинети КУЗда иштеген медициналык кызматкерлердин эмгеги аябай зор да. Айрыкча булардын эмгеги ушул баягы ковид учурунда аябай билинди. Анткени ушул ковид учурунда канча деген негатив, элдердин багы жакшы информация албагандыгынанбы көп аябай бир негативный учурлар болду. Ошол учурда ушул КУЗ кабинетинин кыздары, медициналык кызматкерлери кыдырышып, ошол эле мечиттерде, ошол эле мугалимдердин арасында, элдердин арасында аябай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күнү түнү кызмат кылышты да. Андан тышкары мынакей дагы бир мисал айтып кете турган болсок, мынакей азыр ушул учурда вирустук гепатитке каршы эмдөөлөр жүрүп атат. КУЗ кабинети кыздар ушул күндөп-түндөп ушул элди аралап түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Чын-чынына келгенде КУЗ кабинет медициналык кызматкерлери бизге чынында оң колубузда. Биздин жумушубуздун азыркы учурда мынакей врачтар жетишпейт деп атабыз. Вообще эле ушу медициналык кызматкерлердин мен эми айтпайын, бул бир 15% жумушун ушулар аткарып атат да. Биздин райондо КУЗдун 2 медициналык кызматкери бар. Бардык жумушта ошол эмне болсо дагы мындай массовый жумуш болуп калганда биз алар издеп ошолорду чакырып калабыз. Алар өздөрүнүн жумушун мынакей мен дагы айта турган болсом, 1-2 күн мурун ушул КУЗ кабинет бир медициналык кызматкерин чакырып отчет алайын десем, кечки саат 7-де эже биз көчө кыдырып жүрөбүз деп жатат. Булар эми ушунчалык жумушуна берилген, эми чын-чынына келгенде булар баягы бир ставкадан эле иштешет, бирок алар мен 8 саат иштешим керек мынча дебей, өздөрүнүн жумушу бүткөнчө күндөп-түндөп эле ушулар көчө кыдырып жүрүшүп атат да. Мен баягы ыраазычылыгымды айткым келет ушул медициналык кызматкерлерге. Баягы азыр көчө кыдырышып, айрыкча бул жугуштуу оорулар боюнча карай турган болсок, азыр эми жумушу көп дарыгерлердинчи чын-чынында бүт элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ушулар элдин арасында баягы эл менен тыгыз ишти ушулар алып барышып атат.